Кандайсыздар менин окуучуларым? Ютубтагы окуучуларым баарыңыздар билесиздер. Бул каналда мен корейский грамматикаларды, башка көп маалыматтарды чыгарып турамын. Бүгүндөн баштап сиздер менен жаңы тема баштадым. Бул корейче китеп окуу. Экранды карасаңыздар, бул жерде үн чыгарып окуй турган 30 ияги тема топик бар, 30 топик бар. Ошону ар бир сабак сайын сиздерге корейчесин окуп, которуп, жаңы сөздөрдү үйрөтөмүн. Бул китеп кимге туура келет? Топик 1 уровеньде тапшыра тургандар, топик 1ди, 2 гыпты алам дегендер үчүн, жөнөкөй күнүмдүк сүйлөө тилин өздөштүрөм деп жүргөндөр үчүн, Кореяда азыр корей тил курсунда окуп аткандар үчүн жана иштеп аткандар үчүн болот. Аябай жеңил, сонун темалар бар жана күнүмдүк темалар ар бири бөлүнгөн. Бул китеп өзү англисче, карасаңыздар мен англисче. Эгер файл керек болсо, мен Telegram каналыман жүктөп алсаңыздар болот. Өзүңүздөр распечатать этип алып же компьютерден ачып окуй бересиздер. Же болбосо ушул жерден деле ушул YouTube каналды ачып туруп, керектүү жерден токтотуп, көчүрүп алып туруп окуй берсеңиздер болот. Китепти биринчи тааныштыра кетейин. Китеп деген сүрөттөр менен берилген, өтө жөнөкөй. Корей тилинде тема бар, астында англисче дагы варианты менен. Англисчени да кошо үйрөнүп алып кетем дегендер үчүн аябай сонун вариант. Анткени словарьлар дагы англисче. Сиздер окуп атканда эле дароо англисче үйрөнүп кетсеңиздер болот. Албетте англис тилинде база бар болуш керек. Бул жерде ар бир, мисалы үчүн, кат, косметика, чакыруу, туулган күн, такси, холодильник, мына бул жерде телефон, түрдүү темалар бар. Ошол темаларда кыска, нуска, сонун тексттер бар. Бул китепти мен дайыма менде окуган окуучуларыма берип, окуучуларым менен дайыма которуп, талкуу кылып окучубуз. Эми болсом сиздер үчүн сонун мүмкүнчүлүк, эми YouTube'дан акысыз эле окуй аласыздар. Анда эмесе биринчи темабызга киришебиз. Биринчи темабыз йори деп аталат. Йори. Йори бул тамак жасоо деп аталат. Тамак жасоо, cooking англисчеси турат. Йори хада. Демек, бүгүнкү темада тамак жөнүндө ушундай кыскача сүрөт берилет. Бул китептин каарманы мындай мышык, сонун. Азыр сиздер болсо экранды токтотуп алып туруп, YouTube'данчы, анан ушул жерди көчүрүп алышыңыздар керек. Текстти көчүрүп алып туруп, анан кошо кетсеңиздер аябай сонун болот өзүңүздөр үчүнчү. Анда эмесе биринчи сүйлөмдү окуп беремин. Сиздер кошо окуңуздар дагы. Анан көчүргөн текстиңиздин астына, жаңы сөздөрдүн астын чийип туруп, анан жанына могул жерин мындай кылып туруп аз көрсөтөм. Мындай кылып жаңы словарларды жазып алыңыздар. Азыр баштайбыз. Даярсыздарбы? 한국 사람들은 김치찌개를 자주 먹어요. Корей адамдары, бул жерде адамдар деп которо турбай эле, корейлер десек болот. Корейлер кимчичигени бат-баттан жешет, тез-тез жеп турушат. Кимчичиге деген кимчиден жасалган, кимчи бул капустадан жасалган ачуу салат. Ошол салатты этти кошуп кайнаткан шорпо. Ачуу шорпо. Чажу деген часто деген. Орусчасы часто, кыргызча тез-тезден бат-баттан. 김치찌개에는 김치와 돼지고기가 들어가요. 김치찌개에 김치, жана, жолсун 김치 менен деп, ва деген сөздү менен деп которобуз көбүнчө. 김치 менен чочконун эти кошулат. Бул жерде 들어가요 деген сөзгө аябай жакшы көңүл буруңуздар. 들어가요 деген сөз бул бир жерге кирүү деп которулат. Чибе 들어가요, мисалы үчүн үйгө кирүү. Бирок эгерде составында эмне бар деп сураганда дагы 들어가요 деп сурашат. Ушуну жакшылап жазып алыңыздар. Мисалы үчүн составына ресторанга барып калдыңыз, бир тамак тандап атасыз. Мунун составына чочконун эти барбы деп сурасаңыз, 돼지고기 들어가요? 아니요, 안 들어가요 десе, жок, чочконун эти жок дегенди билдирет. Бардык тамактардын составы жөнүндө сүйлөп атканда 들어가요ну сүйлөйбүз. Түшүндүк? Демек, бул сөздүн мааниси аябай көп. 먼저 냄비에 돼지고기를 넣고 볶아요. 먼저 деген алгач, 냄비 деген кастрюль, кастрюлга этти салып, нота деген сал, анан коюу деп да которо беребиз. Этти салып кууруйбуз дейт. 볶아요, кууруу. 그리고 돼지고기가 익으면 김치를 넣어요.
жана чочконун эти бышканда же бышса, икта бул бышуу. 김치니 салабыз дейт. 3분 정도 고기와 김치를 함께 볶아요. 3분 정도 деген сөзгө маани бериңиздер. 3 минутадай дейт. 3 минутадай, примерно дегенди билдирет да. 정도 деген сөз примерно 3 минутта эт менен кимчини чогуу кууруйбуз. 마지막으로 물이나 육수를 붓고 더 끓이면 완성이에요. ақырында дейт, 마지막으로 эң ақырында 물. 이나 деген бул грамматика. менде бул сабак ютубка чыккан. 이나 же деп которулат. или суу же юксу деген бульон. Кандайдыр бир шорпонун өзүн эле кайнатып мурун алып койгондор болот го. Сөкүн шорпосу болот, овощной бульон болот. Ошондой бульонду юксу дейт да. Кореецтер балыктан юксу жасап коюшат. Балыктын шорпосу. Эт бет эч нерсеси жок, жөн гана суусун кайнатып алган сууну юксу деп бульонду ушинтишет. Суу же болбосо бульонду куюп, путта деген куюу деген сөз. Бул сөзгө азыр кайтабыз. Путта, путко куюп алып дейт. 더 끓이면 дагы кайнатсаңар дейт, дагы көбүрөөк кайнатса, 완성이에요, аягына чыгат. Эң акырында суу же бульонду куюп дагы кайнатып койсоңор, аягына чыгат. 마늘, 대파, 두부를 넣으면 더 맛있어요. чеснок, 대파 деген көк чоң пияз. кыргызча же орусча аталышын билбей экенмин. Бул чоң кореецтер аябай шорпого көп кошушат, теппа деп коюшат да. Тоголок пиязы 양파. Теппа, тубу деген бул билесиздер, бурчактан жасалган корейлер көп жеген быштак. Тубурul 넣으면 тубудан салсаңар, андан дагы дагдуураак дейт. Текст боюнча түшүндүңүздөр. Кийинки бетти карасаңыздар, мынтип жазып турат да. 큰 소리로 읽어보세요. Ушул текстти үндү чыгарып окуңуздар. Эң эле аз дегенде 3 жолу. 3 жолу үндү чыгарып, жакшылап окуңуз дагы. Окуп атканда мына жерлерге көңүл буруңуз. Бул кызыл менен жазылгандар окулушу. Мисалы үчүн жирный белгиленип турбайбы? Бул сөздүн туура окулушу ушундай. Мисалы үчүн 한국 사람들은 эмес, 사람들은. Көрдүңүздөрбү? Р үстүнө чыгып кетип атат да. Бул правиланы мен мурунку сабактарда үйрөткөнмүн. Жакшылап ютубтагы сабактарды дагы бир жолу карап чыксаңыздар түшүнө аласыздар. Эмнеге Р үстүнө чыгып кетет? 한국 사람들은 азыр үн чыгарып окуп атканыңыздарда ушул кызылды окуйсуздар биринчиде. 한국 사람들은 김치찌개를 자주 먹어요. 먹어요 эмес, 먹어요. Сүйлөгөндөрүңүз мындай аябай эч кандай тоскоолдуксуз, плавно деп коет го орусча, жакшынакай натуралдуу угулуш үчүн ушул эрежени колдонсоңуз, үнүңүз, акцентиңиз дагы аябай оң болот да. Роботтай болуп дагы угулганда бир мындай неестественный болгон үндөр бар го. 먹어요. 사람들은 들어가요 эмес да. 들어가요. 넣고 볶아요. карасаңыздар, 볶아요 эмес. 볶아요. Ушундай кылып кызылды транскрипциянын ичиндегини кошуп, 넣고 эмес, 넣고. Ушуларды кошуп 3 жолудан үн чыгарып окуп чыгасыз. Анан окуп чыккандан кийин англисчеси бар мына. Англисчени дагы өзүңүз практика кылып, англисче текст турбайбы? Текст турат, мисалы үчүн биринчи сүйлөм турса, астына корейскийди алып келип туруп жазыңыз. Биринчи сүйлөмдү корейскийди алып келип жазып алыңыз ушунун астыначы. Корейскийди да көчүрүп, кыргызчасын же орусчасын үстүнө жазып алсаңыз болот. Аябай сонун практика болот да. Ушул эле китепти сиздер 1 ай, 2 ай жакшы окуп койсоңуздар, прям англисчеңиздер да, корейчеңиздер дагы жакшы эле деңгээлге көтөрүлүп калат. Ар бирин жазып чыгасыздар. Бул жерге жазып чыгасыздар, бул жерге жазып чыгасыздар. Мен азыр ар бирине токтолуп атамын. Кийинки сабактарда жөн гана текстти түшүндүрүп, жаңы сөздөрдү гана беремин. Сиздер кандай кылышты билесиздер, кандай кылып жазышты, кандай кылып окушту. Бул жерде кызылдарды окуш керек экенин, туура окулушу кандай болот экенин, текстти бул жерге жазыш керек экенин кийинки сабактарда автоматически өзүңүздөр билип каласыздар. Андан кийинки бетке 이런 단어가 나왔어요 деп ушундай жаңы сөздөр кездешти дейт да. Ушул жерге жаңы сөздөрдү жазып алыңыздар.
Бул жерде дагы карасаңыздар англисчеси менен чогулар сонун. Бирден окуп беремин, сиздер көчүрүп жазып, кыргызчасын, англисчесин жазаңыздар. Хангук сарамдыл кореялыктар кимчи чиге. Бул кимчи шорпо, кайнатма деп койсок болот чаажу тез-тезден. Бул жерде ылдамдык жөнүндө тез-тез эмес, канчалык бат-баттан кылып турасыңар ошого иштейт, кайталап турасыңар дегенди билдирет Мокта же төжигоги чочконун эти тырокада бир жерге кирүү же составына кошулат. Өңшик тамак, немби кастроль, токта ору, икта бышуу. Бул жемиштерге, тамакка баарына кете берет. Быштыбы деп сураганда икосойо деп сурай бересиңер. Нотта ичине салуу же ичине коюу. Бун минута чоңдо болжолдуу түрдө. Же дай деген мичо кыргыз тилиндеги 1 минутта дай, 10 минутта дай деген. Коги эт, хамке бирге чогуу, мажимагуро эң акырында, муль суу, юксу бульон, путта куюу, то. Кыргыз тилинде бул раак, дагы көбүрөөк деген мичону берет. Кырида кайнатуу. Кайно эмес, кайно деген кылда деген сөз бар. Кыл анан да болуп кетет да. Кыр ида болсо именно кайнатуу деген. Вансоң аягына чыгаруу, орусча завершить. Маныл сарымсак, теппа айтты жашыл пияз, көк пияз дейт бизде, көк пияз, тубу тофу, машита даамду. Ылдыйында болсо, бул китептин ылдыйында бир аз мына cultural trip деп атпайбы, Кореянын маданияты жөнүндө кыскача текст сонун жазылган. Бул текстти деле өзүңүздөр англисчесин окуп коруп, которуп, керектүү сөздөр жазып алсаңыздар болот. Бул жерде жөн гана Корей элинин маданияты жөнүндө кыскача сонун жазылган. Мисалы үчүн чиге эмнени билдирет деп бул жерде жазып атат Чиге деген дайыма кайнатылган тамактын атын билдирет Кимчи чиге, камжа чиге ушундай кайнатылган тамактар көп. Алар көбүнчө кууруп жебейт корейстер көбүнчө эле кичине бир аз куруп туруп эле суу куюп кайнатып беришет мына. Чиге, анан кук, бул дагы шорпо дегенди билдирет. Таң, эгерде мара таң, камжа таң, дагы кандай таң деген тамактарды билесиздер. Аягы таң менен, калби таң, таң менен бүтсө, демек бул баягы идишке кайнатылган шорпону билдирет Ошол жөнүндө түшүндүрүп атат. Кошумча окуп кетсеңиздер болот. Буга чейин түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болгон болсо, мына сиздер дагы ушундай кылып жазып баса бул китепти дагы кайталап коеюн, Telegram каналдан көчүрүп алсаңыздар болот. Telegram каналда алдын ала айтып коеюн, акылуу 500 сом төлөп, ал жерде өмүр бою эле калсаңыз болот. Ал группада, жабык группа, ал жакта мындан башка дагы толтура пайдалуу нерселер абдан көп. Группада бар адамдар бардыгы билишет, ал жакта бардыгын эле акысыз баарын бөлүшөм. Ошентип бул китептин Йори бөлүмүн бүттүк. Буюрса, bunun баарын жазып алганыңыздардан кийин экинчи Йоңва кино жөнүндө теманы улайбыз. Муну кийинки сабакта улайбыз. Эгерде түшүнүктүү болгон болсо, комментарийга сөзсүз жазыңыздар. Түшүнүктүү болду же бир азчылык билдирип дагы жазсаңыздар болот. Мен үчүн аябай жагымдуу болот жана кийинки видеолор дагы тартканга мага мотивация болот. Албетте сен кылган ишиңди кимдир бирөө баалап турса, дагы аны кылгың келип, дагы да жакшысын, сонунун, мыктысын бергиң келет. Жөн эле өтүп кетсе, мисалы үчүн сиздер экрандын аркы жагынан жөн эле өтүп кетсеңиздер, мен сиздерди билбеймин. Мындай сезбейсиң да эч нерсечи, буларга керекпи, керек эмеспи, эч нерсе деле билинбей калып калат. Ошондуктан сөзсүз комментарийга калтырыңыздар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.